Президент Садыр Жапаровдун 19 сентябрдагы жарлыгына ылайык аскер кызматкерлеринин айлык маянасы 1 октябрдан тартып көтөрүлүшү керек болчу. Бирок айлык акысын алган айрым күч түзүмүндөгү кызматкерлер бул айда маянада эч кандай өзгөрүү болбогонун айтышууда. Буга удай эле WhatsApp группаларда аудио билдирүү тарап, анда милиция кызматкерлеринин айлык маянасы жакын арада көтөрүлбөй тургандыгы айтылып, кызматкерлерди алдап иштетип тургула деген сөздөр бар. Жаңы эле бизде совещание болду, совещаниеден чыктык. Ушул жерде айтылууда айлык жакын арада көтөрүлбөйт экен. Президенттин указы дейт. Толтура айтылган сөздөр бар, бийликтен келген. Айлык көтөрүлөт. Бирок Министерство финансовдо отурган таныш адамдар айтып атат. Казынада акча жок деп. Ошондуктан азыркы учурда милиция кызматкерлерин кармап, алдап иштетип тургула. Бул боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысына байланышканыбызда маалымат катчысы айлык маяна маселеси жана аудио билдирүү боюнча комментарий берүүдөн карманды. Бирок октябрь айындагы айлык акы чындап эле өзгөрүлбөгөнүн, кызматкерлер мурдагыдай өлчөмдө эле алышканын билдирди. Орточо эмгек акы 20 миң экен. Анан 2020-жылы 1-январдан 40% айлыгы көтөрүлгөн экен. Ошондо 5-6 миңден кошулган экен айлыктарына. Мурда 12 миң, ошондой орточо айлык 12 миң болгон экен 20-жылга чейин. Ички иштер министрлиги болсо тарап жаткан аудио билдирүүнү фейк болушу мүмкүн дейт. Мындан улам аны ички текшерүүгө аларын маалымдашты. Ал эми айлык маяна боюнча учурда эсептөө иштери жүрүп жатыптыр. Кайра эсептөө иштери бүтөрү менен үстөк акчалары төлөнүп берилет деп ишендиришти. Каржы чарба башкы башкармалыгынын маалыматына карасак, азыркы учурда аны баягы эсеп чотун чыгарып, эсептеп чыгаруу иштери жүрүп жатат. Ошол бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө ар бир кызматкерге тийиштүү кошумча төлөмдөрү перерасчет болуп төлөнүп берилет. Үстөк акы 80% жогорулайт деген менен канча сом кошулары ачык айтылган эмес. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мурдарак жогорку кеңеште маалымат берип жатып, Баткендеги чек-арачылардын айлык акысы 70 миңден ашарын айткан. Башка күч түзүмдөрү тууралуу так маалымат берилген эмес. Чек-ара кызматкерлеринин жана укук коргоо органдарынын айлык маянасына кошулган үстөк акча канча сомго көтөрүлгөнүн чек-ара кызматынан да, финансы министрлигинен да тактоого мүмкүн болбоду. Пресс катчылар бул жашыруун маалымат экендигин айтышып, интервью берүүдөн баш тартышты. Деген менен бул маселе бүгүн жогорку кеңеште да көтөрүлүп, эл өкүлү Сүйүн Өмүрзаков кызматкерлердин айлык маянасы эмне себептен көтөрүлгөн тартипте төлөнүп берилбегендигине кызыкты. Эгер жарлык аткарылбаса, тиешелүү жетекчилерге чара көрүү керектигин айтты. Азыр мындайда аскер кызматчылары, укук коргоо кызматкерлери эң оор кырдаалда алар үй бүлөсүн таштап, чек арага кетишти да. Майрам күндөрү болобу, оор кырдаал болобу, алар күнү түнү иштешет. Анан мына акча төлөгөнү келгенде эмнеге мына бир айда мына кыш мезгили келе жатат. Алар көмүр алыш керек, бала чакасын кийиндириш керек, бала бакчага төлөш керек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев депутаттын сөзүнө жооп берип, кечигип жатышканын моюндады. 1-ноябрдан тартып айлык акыны көбөйтүп беришерин билдирди. Мындай ар бир министрликтер бая бергенде биз ошону карап туруп, Минфин менен бая бир калыпта кылдык да, бир эме келтириш үчүн ошон үчүн бир аз кармалып калдык. Биздики ушул эмки жумада, эмки жумада бизге киргизишет. Biz tez түрдө кабыл алабыз дагы, акча каражаты бар, бөлүнүп берилет жана пересчет болот да. Коңшу өлкөлөр менен чектеш аймактардагы туруксуз абал улам күчөп, эки тараптуу ок атышуулар көп каттала баштады. Мунун кесепетинен окко учуп каза болгон аскер кызматкерлеринин да саны өсүп жатат. Мына ушул себептерден улам чек ара аймактарында кызмат өтөгөн аскерлердин айлык маянасы көтөрүлөрү айтылып, жарлык чыккан. Бирок аталган жарлык өз учурунда иштебей жатат. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.